Саламатсыздарбы, кыргыз бир туугандарым, агаларым, эжелерим, карындаштарым, инилерим. Саясий аттанууга Мекен ынтымагы партиясы биринчилерден болуп кайрылып жатат. Бул дагы кыргыз эл үчүн келечеги бар дегенди далилдейт. Биз өзүбүз аракет кылып, намысыбызды, келечегибизди коргоого чечкиндик болбосок, балдарыбыз менен кемсинген турмуш азабынан кутулбайбыз. Андыктан мурдагыдай курулай убадаларга ишенип, шайлоодо жаш баладай болуп, майда бара тоокатка добушуңарды алдатып, адашып шайлаганыңарды токтоткула. Адам баласы өзүн өзү сыйлабаса, андай адамды эч ким сыйлабайт, жардам да бере албайт. Эч качан бекер оокат болбойт. Үй бүлөңөрдүн, балдарыңар жашап жаткан мамлекеттердин келечегин чечилип жатканда, тагдырыңарды эч кимге берип жатканыңарды, кимге арнап жатканыңарды ойлонгула. Шайтандын чоңунан эмес, кичинекейинен корккула деген бар. Ошол кыргыз элин азапка салып, парламентте отуруп алып, казынаны тоноп байыган эки жүздүү партиялар астына адашкан жаштарды жамынып алышып, шайлоодо ак көңүл элибиздин добушун алууга жол салып беребиз, спорт имаратын куруп беребиз деген жалындуу сөздөрүн, акчасын таратып, элибиздин добушун алууга чуркап жүрүшөт. Мекен ынтымагы партиясы 10 жылдан бери талыкпай сапаттуу партияны түптөөгө аракет кылдык. Мамлекеттик маанилүү бардык шайлоо сыноолоруна активдүү катышып, элди курулай убадалар менен алдабай, саясий туруктуулуктун үлгүсүн көрсөттүк. Быйылкы шайлоого партиянын билимин, тажрыйбасын алып такшалган, эски амалдуу саясий иштерге аралашпаган таза адамдарды алып чыктык. Эпчил адамдардын кызыкчылыгын коргогон, ыймансыз мамлекеттик башкаруу эрежебизди түп тамыры менен өзгөртпөсөк, өлкөбүздү өнүктүрүүгө эч качан жол ачылбайт. Менин максатым коом арасынан билимдүү, намыскөй кыргыз элинин келечеги үчүн күрөшүүгө даяр болгон адамдарды тарбиялап, партиябыздын кудурети менен Кыргызстан мамлекетин түптөп бүгүнкү саясий экономикалык туңгуюктан алып чыгуу. Кыргызстанда жаңы саясий экономикалык багытка жол ачылганда гана элди татыктуу иш менен камсыз кылууга ишканалар ачылат. Өндүрүштү көтөрүүгө, жумуштуздук маселесин чечүүгө, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, спорт тармактарын өнүктүрүүгө, чек арабызды бекемдөөгө, коомсуздукту күчтөндүрүүгө, сырткы карыздардан кутулууга түрткү боло турган мамлекеттик казынабызды түптөй алабыз. Биз парламентке барсак, жеке кызыкчылыгын ойлогон, эпчил адамдарын өздөрүнө ыңгайлаштырып алган кем байлыктарды иштетүү мыйзамдарын оңдоого, жумушчу, дыйкан, ишкерлерди көтөрө албас кредиттерге багыттырып карызга батырган, турмуштун оор азабына салган банк иштери, акча каражы саясатын өзгөртүүгө, улуттук идеологияны туруктуу калыпка салууга, саясий чечимдерди кабыл алууга эркибиз жетет. Урматтуу илимий чыгармачылык багытта иштеп жаткан менин жердештерим, урматтуу мугалимдер, дарыгерлер, бийлик бутактарында эмгектенип жаткан билимдүү кызматкерлер, укук коргоо, аскер адамдары, жалпы эле интеллигенция өкүлдөрү, биз баарыбыз адилетсиз, сапатсыз башкаруу системанын курмандыгы болуп жатабыз. Түшүнөм, күнүмдүк көр окатыңардын, башкача айтканда, жумуш орнуңардан айрылып калуу коркунуч сезимдердин айынан көп жылдан бери кыргыз элин кемсинтип, турмуш азабына салган бийлик эрежесин колдоп жүрөсүңөр. Мамлекет жана эл алдындагы атуулдук жоопкерчиликти сезбөө, кайдыгерлик, өзүмчүлдүк мамилебиз менен ыймансыз мансапкор адамдардын бийликке келүүсүнө көп жылдан бери жол ачып жүрүп, канча уул кыздарыңарды чет өлкөгө кемсинтип тентиттиңер. Мамлекетибиздин келечегине коркунуч алып келип жаткан канча акча каражат карыздарды чет өлкөдө алдыңар. Анын баарын эртең ар бир кыргыз төлөп берүүгө милдеттүү экенин эч ким айтпай, унчукпай келет. Ошол мамлекеттен алган карыздарынан уурдаган акчаңардын бир аз бөлүгүн шайлоого чачып, уялбай кайра депутат болом деп эл астына чыктыңар, урматтуу депутаттар. Эртегеч бардык кылган ыймансыз иштериңерге керт башыңар, үй бүлөңөр менен жооп бересиңер. Силердин саясий кылмыштарыңарды көрүп, 2010-жылы сыртта жүргөн миллиондогон жердештеримдин атынан Мекен ынтымагы партиясынын атайын түптөгөм. Өлкө жардын кырына келди. Миң толгонуп ойлонолу, ойгонолу туугандар. Музду жара турган мезгил келди. Коррупция, кылмыштуулукту ооздуктайлы. Жумуш издеп, дүйнөгө чачырап кеткен элибизди чогулталы. Экономиканы, өндүрүштү көтөрөлү. Илим, билим, руханиятка маани берели. Башкы байлык эл. Сыртка кетип жаткан жарандарыбыздын агымын токтотууга, сапаттуу бийлик институттарын түптөөгө биргелешип аракет кылалы. Эгерде ак ниетиңер менен мамлекетибиздин өнүгүп өсүүсүн жана жакшы жагына өзгөрүүсүн кааласаңар, өзгөрүүнү ар кимибиз өзүбүздөн баштайлы. Мамлекетибиздин
татыктуу келечегин, эл аралык саясаттагы кадыр баркын сактоо үчүн канчалык оор болсо да эрк кайрат көрсөтүп, ыйык жарандык милдетибизди сыймыктануу менен аткаралы. Эч ким түбөлүк жашабайт. Аркы дүйнөгө көрө катын эч ким алып кетпейт. Кудай астында арам иштерге аралашып, күнөөкөр болбого үндөйм. Шайлоодо адилеттүү чечим чыгарып, элибиздин татыктуу келечеги үчүн Мекен ынтымагы партиясына добуш берүүгө чакырам. Терең сый урматы менен Мекен ынтымагы саясий партиясынын жетекчиси Темирбек Асанбеков.